Assalamu alaikum, урматтуу Кылым ТВ YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Биз Бишкек шаарындагы Мамлекеттик тарых музейинде турабыз. Мындагы тарыхый экспонаттар улуу кагандардын жашап өткөн жолу, Батыр кыргыз элинин басып өткөн тарыхый жолдору тууралуу кыскача бир баянда жасап кетейин. Бул жерде мына кыргыздардын көчмөн калк болуп жашап, отурукташып, ар кайсы жерде жашап турган доорундагы кыргыз үйү, боз үйү. Караңыздар, ичине кирип көрөлү азыр. Чыныгы кыргыз үйү, боз үйү мына ушундай болгон. Караңыздар, сонун кылып жасашыптыр эле. Мына төрдө мына атайын орунду кылыптыр. Үй ээси үчүн же болбосо хандын боз үйү болсо, хан бийлердин, даткалардын отурган орундары болгон бул жагы. Бул жагында мына ашкана буюмдары тосуп коюшкан. Кире бериш жеринде мына чылапчын кол жууа турган төрбөлжүн кийиздер менен астын кооздогон. Жагында ат жабдыктары, эгер бул сүрөттөгү тарыхый инсандар Алымбек Татка Асанбий уулу 19-кылымдарда жашап өткөн саясий ишмер. Анын жанындагы Ормонхан Ниязбек уулу бул дагы ушул 19-кылымдардын ортосунда Сарбагыш уруусунун манабы болуп турган бир убактарда. Бул Атаке Тынайбей уулу бул дагы саясий ишмер. 18-кылымдардын экинчи жарымында жашап өткөн экен. Кубат би жөнүндө дагы окуп калып жүрөбүз. Кубат би Фергана кыргыз урууларынын башчысы. 18-кылымдын экинчи жарымында жашап өткөн экен бул киши. Андан ары Акбото би Рахимбай уулу дейт, саясий ишмер. 17-18-кылымдардын ортосунда жашап өткөн экен. Мына ушул улуу инсандардын доорунда бийлердин, даткалардын, манаптардын кийген кийимдери, пайдаланган курал жарактары тууралуу дагы бул жерге коюп койгон экен. Мылтыктар, найзалар бар экен. 3 тиштүү найза дейт. Он 19-кылымдарда пайдаланылган экен. Алымбек Татканын доорунда. Бул доол барабан. Бул да ушул 19-кылымдарда пайдаланылып жүрүлгөн буюм. Чыныгы өзү мына үстү калың териден жасалгаланыптыр. Бул жоокердик курал жарактар экен. Асты таш менен
Бул болсо темир менен уланган экен. Ура турган, сого турган жагы чокмор. Чокморлордун түрлөрү экен да булар эми. Булар болсо мылтыктын түрлөрү. Ушундай узундугу 1 метрден ашык. 1 метрден ашык. Бул да ушул 19-жылдары жокерлер пайдаланган мылтык экен. Бул жерде мына бир кызыктуу баш кийим турат. Ушул баш кийим калпак. Киш калпак дейт. Киш калпак дегени кандай экен түшүнбөй турам. Кийизден жасалган 18-кылымдарга таандык экен. 18-кылымдарда мына ушундай фантазия менен жасашкан экен. Бирок ошол эле учурда мына бул жерде карасак 19-кылымдарда моундай калпак кийип калышкан экен. Мына тебетей да кийишкен экен. Бул жакта даткалардын чепкендери. Бул да ушул 19-кылымдарга таандык. Аябай чоң көлөмдүү кишилер экенин көрүүгө болот. Ошондогу кишилердин бой келбети. Бул болсо мына 19-кылымдарга таандык малакай. Баш кийим, эркектердин баш кийими. Бул болсо мына чапандары. Кийими шымы болсо мына жакшы көрүнүп атабы. Шымы мына териден экен да, кадимки териден жасалган. Жаргак шым. Бул дагы ушул 19-кылымдарга таандык тери шым, а бул болсо таар шым. Таардан жасалган. Чарыкты көрсөтө кетейин. Мына бут кийимдери мына ушундай болгон. 19-кылымдарда жип менен эле териден өткөрүп туруп, ушинтип кийип жүрүшкөн да. Терини аябай калың кылып ашатып, кийимдер боюнча дагы айта кетейин дагы. Бул эркектердин салттуу кийимдери. Башында суусар тебетей, кымкап чапан. Бул да ушул 19-кылымдарга таандык эркектердин кийими. Бул аялдардын салттуу кийими, кыргыздардын ошол 19-жылдардагы, 19-кылымдардагы салттуу кийимдери. Кемсел, белдемчи, элечек, мынакей өзүңүздөр көрүп атасыздар. Аялдарга таандык, кыргыз аялдарына таандык кийимдери. Ошол жана көрсөтүп кеткен 19-кылымдарга таандык калпактын формасында ушундай болгон. Кийинчерээк барып, мындай формага келип түшкөнүн көрөбүз калпактын. Андан улам барып, мындай калпактын формасы өзгөргөн бир аз. Үстү шиш болбостон мындай болуп, бир аз тумтугураак болуп өзгөргөнүн көрүүгө болот. Бул баш кийим, суусар
Сусар тебетей. Бул болсо териден жасалган көрпө тебетей десек. Жок болот. 19-кылымдарга таандык. Бул аябай чоң көлөмдүү териден жасалган 19-кылымдарга таандык көкөр боюнча айта кетейин. Көбүнчө көкөр, саба, көнөчөк аталышындагы буюмдарга кымыз сакталган. Мунун ичине 50-60 литрге жакын, айрым чоңдоруна 100 литрге жакын кымыз батчудай көрүнөт. Чыныгы териден жасалып коюлган. Бул болсо эми ат жабдыктары, бул бычакын. Кийизден жасалган экен. Формасы жакшы көрүнөт абы. Бычакты салып, ушул оң капталына жоокерлер дайыма кармап жүрүшкөн. Шырдак, төрбөлжүн, кийиз кыргыздар пайдаланып жүргөн буюм төшөнчүлөр.